Добрый день, уважаемые. Кутман күн урматтуу достор. Бүгүнкү роликте сиздер комментарийлерге көбүрөөк кайрылган суроолорго жооп берейин. Бөлмөлөрдүн арасында болгон же сырттагы жана үйдүн ичиндеги акустика жөнүндө сөз кылсак, ал жагынан жакшы келет. Мен азыр каркас үйдүн ичиндемин. Артымда жол, бирок машиналердин үнү угулбайт. Эгерде кабаттардын ортосундагы үн очолонуу жөнүндө айтсак, мурун мен роликтердин биринде кандай техникалык чечим кабыл алуу керектиги жөнүндө айтып бергем. Биз каркас үйлөрдү курууда цинктелген стальдан жасалган ЛСТКны колдонобуз. Аны ППУ көбүк менен чачып толугу менен жапкандыктан мындай үйлөр 100 жылга чейин деле тура берет. Чечкандар кирбеш үчүн технологиялык чечим бар. Анын негизинде ичинен сетка менен тосуп койсо болот. Чечкандар үчүн көбүк тамак катары кызыксыз болот. Сиз үйдү кандай жол менен жылуулаганыңыздан түздөн-түз көз каранды. Биз курган үйлөрдө көбүктү колдонобуз. Бул чечим энергияны сактоодо абдан натыйжалуу болот. Кышында биздин үйлөр суук болбойт. Урматтуу достор, эми негизги маселе жөнүндө сөз кылалы. Комментарийлерде көп сурап каласыңар. Тигил же бул үйдүн баасы канча деп. Биздин компания ишти кандай түрдө түзөт? Көп учурда кардарлар кандай үй курабыз деген толук элеси да жок келүүдө. Ал учурда биз архитекторубузду чакырабыз. Ал сиздер менен биргеликте иштеп ойлогон үйүңүздүн долбоорунун эскиздерин даярдап берет. Сиз аны көрүп, койгон максаттарыңыз, талаптарыңыз туура келгенин текшерип, долбоор сизге ылайык болсо, биз өзүбүздүн жумушубузду этапта баштаганга жетиштүү болот. Бай дуалын куруп, каркасты орнотуп дегендей. Калгандары болсо электр, канализация жана башка жумуштарды конструктордагыдай эле бир убакытта эле жасоого болот. Ал кыйын деле болбойт. Буга чейинки роликтерде айткандай, 1 чарчы метрге $250–300 деген баасы биздин кардарлардын салган үйлөрүнүн толук баасынан чыккан. Колуңузда болгон акчаңыз жетиштүү же жетиштүү эместигин кантип түшүнсө болот. Сизге керектүү квадратураны алыңыз. Мисалы 200 чарчы метр. Анын 1 чарчы метрин $300 көбөйтүңүз. Жыйынтыгында $60,000 болду. Бул бюджетке сиз толугу менен канааттандырган үй саласыз. Бирок өтө кымбат материалдарды колдонбосоңор. Биздин компания Кыргызстанда эле үй салууда. Башка өлкөдө жумуштарды уюштуруу кыйын болот. Анткени көп башка коштогон маселени чечүүсү зарыл болот. Ал транспортировка, жашоо, жумушка орнотуу, миграциялык мыйзамдардын талабын аткаруу жана башкалар. Эң эле жөнөкөй маселеси кайсы жерде кандай нерселер сатылууда, биз аны билбейбиз. Кардарлардын суроолорун аткаруу жолдорун издеп, биз төмөнкүдөй чечимге келдик. Ошол өлкөлөрдө жана шаарларда өнөктөш тапмай болдук. Биз келечектеги өнөктөштөрдү ЛСТК менен иштөөнү, анын сапатын жогорулатуусун жана башка майда маанилүү сапатка тиешелүү нерселерди үйрөтүүгө даярбыз. Дагы бир ыңгайлуу нерсе, ЛСТКдан курула турган үй бир чакан машинеге эле батып калат. Биздин өлкөлөрүбүздүн, шаарларыбыздын арасында бир топ эле автокатташуу бар. Сиз каалаган үйдү жүктөп, сизге жиберүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Курулуш материалдарды жана куруучуларды ошол эле жерден тапса болот. Өнөктөш болом десеңиздер, комментарийлерге жазыңыздар. Биз чоң кубанычта болобуз. Ушуну менен соңуна чыгалы. Саламатта калыңыздар, көрүшкөнчө.